Үч жети кукурузалар ушул жакта чыгабы? Ооба, ушул жакта. Бул жакта распаковкабы? Пудра чачылат да, ушулга жана шоколад чачылат. Мынайке бүгүнкү дата. Кыргызстанды жалпы Кыргызстанга жетип атат азыр. Эми жеткире албай атабыз, эми аракет кылып атабыз эми. Силерге кандай шарттар менен жеткирилип жатканы жөнүндө гана көргөзүп бере алабыз. Сизди баары эле мактап атат да? Жумуш баштаганыбызга 5 жыл болду. 5 жылдан бери ошол иштеп атабыз, жакшы мында аракет кылып атабыз. Бүгүн сиздер менен биз 3-7-де болдук. Атым Али, фамилиям Миргешев, журналист болам беке. 3-7 кукурузалар ушул жакта чыгабы? Ооба, ушул жакта. Достор, белгилүү болгондой эле, бул жакта экен азыр кукурузалар. Сиз ким болосуз бул жакта? Биз жетекчисинин уулу болобуз. Чыгарып коеюнбу жетекчисин? Жетекчисин чыгарып койсоңуз да болот. Бизге берилген маалыматтар боюнча 3-7 ушул жакта жайгашкан болчу. Азыр кирип, цехти көргөзгөнгө аракет кылабыз силерге. Сизди жетекчи деп айтышып атат. Алла разы болсун. Жумуш кандай процесс менен жүрүп жатат? Кантип жасалат деген суроолор бар да бизде. Бул жакта распаковкабы? Распаковка. Кийин көсүңөр да болот бул жакта. Бул жакта упаковкалар бар. Өзүбүздөн чыккан мына местный жүгөрүлөр, анан өзүбүздөн чыккан мына сухой таластыкы, кайымын шекерлерин иштетебиз. Азыр бул жерде процесс биринчи процесс ушул жерден башталат өзүчө. Бул кукуруза чыгып аткан жер. Ооба, кукуруза чыгып аткан. Бул 3-7 деген Кыргызстанга таандыкпы же башка өлкөдө да барбы? Эми Кыргызстан, Казакстанга чейин чыгат. Россияга дагы барат иншалла. Мындайча айтканда өзүбүздүн ата мекендик өңдүрүш. Ошол азыр мына Кара сууда Ошто аябай жакшы айтышты да. Анан билбейм, мен башка цехтерге барган кезде мындай эшиктери кенен ачык эмес болчу да. Анан кенен кирип келип таң калып атпаймынбы мен деле? Иншалла бардыгыбыз эми биринчи очередь тазалыкты карайбыз биринчичи. Анан бул сыпатта 5 жыл болду иштегенибизгечи. Качество ошол бойдон да. Бир дагы анан тазалыгы ушу ар дайым таза турат биздикичи. Пудра чачылат да ушулга, жана шоколад чачылат, пудра чачылат ушул. Жанагы элдин тилинде айтканда ароматизатор дейби, ошондой сыяктуубу? Осы сензде да болот. Буйрусуна. Бисмилла. Анан бул жактан чыккандан кийин жакыныраак тартсак. Таттуу чачылат экен үстүнө. Бул жакка да билинип атат, таттуу дам келип атат. Bundan kийинкиси распаковка уже. Бул упаковкалар бул жерде дата басылат. Күндө ар бир өзү башталганда ошо число жазылат. Дата изготовления ушул жерден басылабы? Дата басылган. Мынайке бүгүнкү дата. Ошондо 15/02/2023. 15/02. Күнүгө чыкканын күнүгө дата басылат. Азыр ошондо бул басылгандар бүгүнкү күндө даяр болуп чыгып кетет. Даяр болуп чыгып кетет бүгүнкү. Айтканым, кээ бир көрүүчүлөр ойлоп калышы мүмкүн да. Бунун ичине кукурузаны салбай туруп эле датаны басып коюшту го. Эгерде жетишпей калса эмне болот деген суроо да жаралып калат да. Алла разы болсун, ушундай басылат да, бул жерде упаковка болунат. Чыгып кетет, биздин күнүгө жасалган күнүгө төгөнөт. Күнүгө төгөнөт. Мына азыр бул тамак аш деп айтабыз да баарынчы. Мындай суроону ачык эле бергениме сиз деле таарынбаңыз. Мен болгонумдай көрүүчүлөрдүн кызыкчылыгына суроо берип атам да сизге. Мисалы тамак аш нормаларына жооп бериш керек да упаковкалар. Мен айтарым, бул жаш балдар жейт да. Ошол упаковка же болбосо алардын санитардык нормалары ошол жаш балдардын жеп аткан нормаларына дал келеби? Дал келет да, дал келет. Кыскача кылып айтканда, бул санитардык кароодон өткөнбү упаковка? Бул санитардык кароодон өткөн, биздин Кара суунун өзүнүн санитариясы тез келип текшерип турат. Бул жерде бардык табигый, бир да химикат кошулбайт. Бир да химикат кошулбайт. Өзүбүздүн местный жүгөрү, өзүбүздөн талаптан чыккан сухойлор, кайыңды шекерлери өзүбүздөн чыккан бардыгы бир дагы бул табигый да. Ошон үчүн 6 ай срок менен болот, анан чыккан түгүнөт. Бардыгы өзү жолу менен болгон да. Дата басылат күнүмдүк. Мындай көрөт.
Ол жана белектер турбайбы? Белектер, бул белектер. İçindeki oyuncuklar. Ya bu Kara suda көп айтат экен, oyuncuk чыгат ичинен деп, ушул турбайбы? Ушул. Жана кукурузанын ичинен oyuncuk чыгат деп жаш балдарга белгилүү экен. Кыргызстанды жалпы Кыргызстанга жетип атат азыр. Эми жеткире албай атабыз, эми аракет кылып атабыз эми. Талап күчтүү бирок. Талап күчтүү. Чыккан күнүмдүк чыккан күнүмдүк түгөнүп калат да. Ошо. Бул жакты да бир аз көргөзүп койсок болот, достор. Чыныгында келгенде мен бул цех жөнүндө угуп эле жүргөм, бирок менде адреси боюнча маалымат болгон эмес болчу. Бүгүнкү күндө менде маалымат болуп, цехке келдик. Оштогу жана Кара Судагы тургундар айткандай эле ушул жакта чыгарылат экен. Эмне кылса деле сөздүн кыскасы бул ата мекендик өндүрүш болуп атат. Бул мындай менин тилим менен айтканда реклама эле болду да. Ушундай ата мекендик өндүрүштү мен колдогонго даярмын любой жерде. Силерге бир кыскача цех жөнүндө көргөзүп берип атабыз. Bir нерсени сурайын дегем да. Мындай бул оюнчуктардын сертификаты барбы деген суроо бар менде. Азыр ошонун байкеге бергенге аракет кылып көрөбүз. Байке бир суроо берсем болобу? Мына оюнчуктарды салып атасыңар да. Биз мурдагы чыгарылыштарда оюнчуктар жөнүндө да чыгарылыш бергенбиз да. Бул оюнчуктарга сертификат берилгенби? Бул оюнчуктардын сертификаты Biz yani özü bu oyuncular var mı? Bizim Kırgızistan'dan çıkmaydı. Негизи мына оюнчуктарда сертификат болуш керек да. Ошого азыр биз мурдагы чыгарылыштарда сертификаттарды сураганбыз оюнчуктарда. Силерде барбы жокпу буга? Bizde sertifikatlары бар, бул сөзсүз Өзбекстанда Ростомошка болуп, өздөрү документальный болуп келет. Бардыгы. Анткени жанагы тамак аш нормаларын сактаганда оюнчук деле ошол жаш балдардын жана детский вещи болуп эсептелинет да. Сертификат маселеси буга да каралганда, анткени бул пластмассовый болгонуна байланыштуу. Жана магазиндерде сатылып аткан оюнчук менен бунун деңгээли бир да, категориясы дегенде. Ошого азыр сизден сурап коеюн, тактап коеюн деген. Атыңыз ким сизди? Азирет. Я, Азирет. Азирет. Жумуш күндө ушундай? Өзүңүзгө жагабы жумуш? Жага. Эмнеси менен жагат жумушуңуз? Мен жеңи таза, Канча жаштасыз? 18. Биз болгону жумуш процесси кандай шартта жүрүп жатат? Тамак аштар кантип даярданып атат? Силерге кандай шарттар менен жеткирилип жатканы жөнүндө гана көргөзүп бере алабыз. Тамактана турган жер. Тамактана турган жери ошол бул жактын кухнясы бул жактан да. Өзүбүздүн поварыбыз бар, анан андан тышкары ибор сабаздар күндө тазалап турат. Үч жерден 4 машинасы бар. Ошо Ошко, Жалалабадка, Карасуга бардыгына жеткирип дилелерибиз бар. Сиз Ошто, Кара Судагы жаш балдарды кантип көңүлүн алгансыз? Баары эле мактайт го сизди. Алла разы болсун. Сизди баары эле мактап атат да? Машалла. Биз болгону мындай цехти көргөзүп берели деп атабыз да. Жумуш баштаганыбызга 5 жыл болду. 5 жылдан бери ошол иштеп атабыз, жакшы аракет кылып атабыз. Баардык документтерибиз жайында, ушул бөбөктөргө, ушул баардыгына жеткиришке аракет кылып атабыз. Иштеп атабыз мисалы. Рекламный ролик барбы жеке? Бар, Бизге бере аласызбы ушундай ролик? Мен сиз менен контактный номеримди калтырайын. Байланышабыз. Бир карашым керек экен, бирок бар да. Ролик алып, что ушул чыгарышка аягында мен сизге как бир жардам сыяктуу да коюп берем. Алла разы болсун. Ушундай кылсак деле жакшы мындай колдоо үчүн да. Бир карап коюн. Видеоролик берсеңиз, биз чыгарылыштын аягында ошол силер өзүңөр жеке даярдаган рекламный ролигиңер болсо биз коюп беребиз. Достор, мына биз 3 жети кукурузун кандай даярданат, кандай шартта даярдалат? Ошол суроолорго жооп алып бергенге аракет кылдык. Анан биз аягында жетекчилигине өздөрүңөрдө жеке бир рекламный ролигиңер болсо, силерди колдоп берүү максатында биз чыгарып бергенге даярбыз деген сөздөрүбүздү айттык. Бүгүн сиздер менен биз 3 жетиде болдук.